بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. Sütqor. Men жакшы үй бүлөдө чоңойдум. Атам бухгалтер, апам мугалим болуп иштечү. Жогорку окуу жайды жакшы бүтүп, атамдын тааныштары аркылуу жакшы ишке кирдим. Өзүм 2-нчи курста окуп жүргөндө үйлөнгөн үчүн, окууну бүткөндө 3-чү уулум төрөлдү. Ишим аябай жакшы жүрүшүп, барган сайын мартабам ашып, улам бийиктикке көтөрүлө бердим. Ийиним үйлөнгөндөн кийин биз бөлүнүп кеттик. Ишим жакшы болуп, акчам көбөйгөн сайын акчамды процентке бере баштадым. Ал убакта динден түшүнүгүм болсо да, бирок бир да амалын аткарчу эмесмин. Пайызга берген акчаларым да көбөйүп, мен үй жайымды заңгыратып оңдоп алдым. 3 уулдан кийин кыздуу болдум. Мага кыз төрөп бердиң деп, аялыма машина алып бердим. Ар дайым ушундай бактылуу күндөр болот деп ойлочумун. Менин бул бактылуу күндөрүм баары түш сыяктуу өтүп кетти. Себеби мен командировкада жүргөндө үйдөн өрт чыгып, аялым балдары менен чыга албай, баары күйүп кетишкен эле. Эч нерсе калган жок. Тапкандарымдан да айрылдым. Менде эч кандай үй бүлө болбогондой жалгыз калдым. Ичкиликке берилип кетип, иштен да айдалып кеттим. Үйүм күйүп кеткенден кийин атамдын үйүнө келдим. 2 күндүн биринде үйгө ичип келем. Менин абалымды көргөн ата-энем да кыйналып, мени көргөн сайын ыйлап сыкташат. Мен эч жерде иштебей ичип жүрө бердим. Мени же ажал алып кетпейт. Атам мени көрүп, акыл насаатын айтып жүрүп, күйүтүнөн бул дүйнө менен кош айтышты. Эним менен келиним мени жаман көрөт. Аларга ашыкчалык кылаарымды билет элем. Апамды сыйлаган үчүн айла жокун чугушпайт. Бир күнү апам мага: "Балам, атаң сени ойлоп, күйүтүнөн бул дүйнө менен кош айтышып кетти. Мен да өмүр бою түркүк болбойм. Менден кийин бул үйгө батышың күмөн. Эниң бир тууган болгону менен келиниң сага жат. Менин көзүм тирүүсүндө атыңды камчылап ал оолум. Менден кийин көчөдө калба балам" дегенде, апамдын тизесине башымды коюп өңгүрөп ыйлап кирдим. "Апа, жаным апам, сиз мени таштап кетпеңиз. Мен жалгыз каламбы? Жалгыз эмне кылам?" деп ыйлаганымды көрүп, апам мага кошулуп ыйлады. "Балам менин, сөзүмдү ук. Сага мурдагы жайгашкан үйүңдүн ордуна үй салалы. Азырынча 2 комнат салып берели. Кийин керек болсо өзүң чоңойтуп аласың. Анан минтип жалгыз жүргөнүң жакшы эмес. Сенин башыңды 2 кылбасам, өлсөм да тынч жатпайм. Күйөөсү өтүп кеткен же ажырашкан келин тап, сени үйлөнтүп коеюн. Мурдагыдай жашооң уланып кетет. Көзүм ачыктыгында башыңды 2 кылсам дейм оолум" деди апам. Мен апамдын сөзүн 2 кылбай макул болдум. Апам өзү издеп жүрүп, күйөөсү менен ажырашкан келин тааптыр. Тез эле бир туугандарым жардам берип, 2 комната куруп алган элем. Мага тапкан келин экөөбүз жолугуп, жылдызыбыз келишкенден кийин 10 чакты адамды конокко чакырып биз үйлөндүк. Жаңыдан жашоо баштадым. Аялым намаз окуйт экен. Мени да намаз окуңуз десе, көпкө чейин көнбөй жүрдүм. Намаз окуу мен үчүн аябай оор болуп, жүрөгүм таш сыяктуу катып калган эле. Бара-бара ичкенимди таштап, классташ баламдын жардамы менен ишке кирдим. Бир күнү аялым боюнда бар экенин айтканда, оозума таш тыгылып калгандай болду. Эшикке чыгып кеттим да, өтүп кеткен балдарым көз алдымда тартылып, аларды катуу сагыныпмын. Өзүмдүн үнүм өзүмө угулбай бакырып ыйлай бериптирмин. Качан гана аялым сыртка чыгып, мени жогушутканда гана өзүмө келдим. Көп өтпөй татынакай кыздуу болдум. Ишим жакшы жүрүшө баштады. Мен ишкананын акчасын алып, дагы эле процентке бере баштадым. Дагы мурдагыдай жакшы жашоо башталды. Тилекке каршы, кызым 1 жаштан өткөндөн кийин капыстан ооруп, ооруканадан чыркыраган боюнча бул жашоону таштап кетти.
оорукананы башыма кийип ыйладым. Кызым өткөнү аз келгенсип, апам да бул дүйнөнү таштап кетти. Эх, Кудай, эмнеге мынча мени сынадың? Ата-энемди, аялымды, балдарымды алдың деп ыйлай баштадым. Бирок ичпедим. Эч нерсеге көңүлүм жок. Ишке барам, келем. Арадан көп убакыт өтпөй, аялым дагы кош бойлуу экенин угузду. Кубанган жокмун. Кубангандан да корктум. Эх, Кудай, ушул төрөлө турган баламдын өмүрүн узак кыла көр деп эшикке чыгып кеттим. Жамгыр жаап жаткан эле. Басып жүрдүм. Каяка барарымды билбейм. Ушунча азапты башымдан өткөрүп, жинди болуп калбасам да, жиндиге окшоп жүрө бердим. Дагы балалуу болсом, өлүп калса эмне кылам деп ойлондум. Эсиме бир классташ балам келди. Ал биз отурган жерге такыр келбейт эле. Мектепте окуп жүргөндө эле намаз окуп, мектепти бүткөндөн кийин медреседе окуп, дин жолунда эле. Ошол классташым Абдулла менен сүйлөшкүм келип, дартымды айтып, сырдашкым келди. Түз эле үйүнө бардым. Эшикти атасы ачып, "Үйгө кир балам" деп үйүнө киргизди. Ары жактан эми эле намазын окуп бүткөн Абдулла мени көрүп, "Субханалла, куш келдиң. Азыр айтсам ишенбесең керек. Бүгүн сени түшүмдө көргөн элем. Жакшы келипсиң. Кир" деп бир бөлмөсүнө киргизип, төшөккө олтургузуп, нан конфеттерди көтөрүп киргенде эч нерсе албай келгениме уялып кеттим. Бир убактан кийин Абдулланын 15-16 жашар баласы чай көтөрүп келгенде, мен да бул дүйнөдөн өткөн балдарымды эстеп, ыйлагым келип араң турдум. Бул чоң уулум, 3 уулум бар, экөө медреседе окуйт. Буюрса 3-сүн да жакында берем, деп калды Абдулла чай куйганча. "Ий, кел досум, кайсы шамал учурду?" деген суроосуна, "Сени көргүм келди, сени менен сүйлөшкүм келди" десем, "Ий, жакшы келиптирсиң" деп балдары жөнүндө айткан сайын көзүмө жаш тегеренгенин көрүп, "Ий, кечир досум. Сенин азабыңды билбей сүйлөп алдым окшойт." "Эч нерсе эмес, Абдулла. Мен да сени менен сүйлөшөйүн деп келдим эле. Мага сырдаш бол. Мени алаксыта турган сөздөрүңдөн айт. Эсиңдеби? Мектеп убагында да биз ката кылсак, туура жолго салсам деп артыбыздан күйүп жүрчүсүң. Жол көрсөтчү мага. Канчага чейин башым азаптан чыкпай, үйүмдө жаназа болуп балдарым өтө берет. Канчага чейин жакшы күн көрбөй жашаймын. Качан мен да той кылам" деп өңгүрөп ыйлап жибердим. Абдулла мага карап, "Качан пешенең саждага тийгенде, качан гана Аллахты тааныганда рахат көрөсүң" деди. "Өмүрүң Аллахты тааныбай өтүп кетип жатат. Сага боорум ооруйт. Сага ачык айтам, дилиң оорубасын. Башыңа ушунча азап жөндөн жөн келбеди. Ошондо да сен Аллахты тааныбай жатасың. Сен жашооңду башынан башта. Көрөсүң, баары башкача болот. Алгач сен Аллахка тобо кыл" деп сүйлөп жатты Абдулла. Абдулла бир топко чейин хадистерден сүйлөп олтурду. Мен оозумду ачып, уккан сайын өзүмө ушунча өмүрүм өтүп кеткенине ичим ачышты. Мартаба, бийлик, байлык деп жүрө берипмин. Кайран өмүрүм, балдарым, үй бүлөм деп дагы ыйлай баштаганымда, "Болду эми, ыйлаба, эми каталарыңды оңдоп жаша. Биз канча жашайт экенибизди өзүбүз билбейбиз. Бул жагына акыретке даярданышыбыз керек. Акыретке алып барчу соопторду көбөйтүшүбүз керек" дегенде, анын сөзүн угуп, башымды акыры силктим. Абдулланын ушул айткан сөздөрүн ушунча берилип угуп, убакыт өтүп шам болгонун байкабай калыптырмын. Мени Абдулла узатып чыкканда, "Үйгө конок болуп кет" деп чакырып, үйүнөн кетким келбей, араң үйгө бардым. Таң аткыча Абдулла сүйлөп берсе да, ого бергим келди. Абдулла менен сүйлөшкөндө ушунчалык жеңилдеп калдым. Кечкиргенге чейин мен жок болгонума кабатыр болгон аялым "Каякта жүрөсүз?" деп калды. "Азыр кирем" дедим да, даарат алып биринчи жолу намаз китепти алдыма коюп, намаз окуй баштадым. Окуган сайын жеңилдей бердим. Билсем, билбесем да намаз окудум. Бир мезгилде аялым "Туруңуз, жай намаздын үстүндө уктап калыптырсыз" дегенде гана турдум. Ишим жакшы болсо да, иштеп жүргөн ишимден чыктым. Намаз окугандан баштап куштай жеңил болуп, намазга тойбой 5 мал намаз окуй баштадым. Дин мени таптакыр башка адамга айлантты. Эми мен бизнес кыла баштадым. Ким тобо кылса, намаз окуса, Аллахым кылган күнөөңдү да кечире турбайбы?
Абдулла менин шам чырагым болду. Жашоомо мазмун кирди. Азыр Кудайга шүгүр. 13 жашар уулум, 10 жашар кызым бар. Уулумду жашынан эле мени туура жолго салган Абдуллага динден таалим алсын, Аллахты таанысын деп берин. Менин балдарым да мендей динди тааныбай өтүүсүн каалабадым. Аллах мага берген тагдырына ыраазымын. Эгер ошондо менде ушундай сыноо болбогондо, дагы деле баткакта батып жүрөт белем. Ар бир сыноодо жакшылык бар экен. Инсандарга айтаарым, сүткорлуктан алыс болгула. Бул силерге береке эмес, бале алып келет экен. Убагында байып, аябай көтөрүлүп кетсең да, акырында арам нерсени Аллахым бир күндө жок кылып коет экен. Жазган Салтанат Митиева, окуган Муслим Даават.